Дуа тагдырды өзгөртөбү деген акыйдада суроо келет. Биз шуну билишибиз керек. Тагдыр бул Алла субханала таала эзелтен баарын билип, өлчөп ченеп жазып коюусу. Ал өзгөрбөйт. Эми кээ бир адамдарга ушундай ой келип калат экен. Мисалы үчүн Алла таала бир нерсени жазды, мага мисалы үчүн зыян болгон нерсени, анан мен ибадат кылып, анан дуа кылып отуруп, ошонун карама каршысын, коргоосун сурап, жана кылсам анан өзгөрүп кетеби деген ойго келишет экен да. Жок, андай өзгөрүү болбойт. Алла тааланын билүүсү өзгөрбөйт. Кандай эзелтен азыр нерсе кандай болсо эзелтен ошондой экенин билген. Мындайча айтканда Алла таала эзелтен эле сиздин дуа кылышыңызды билген. Эзелтен эле сиздин өмүрүңүздүн узун болушун сураарыңызды билген да, анан ошон эзелтен эле тагдыр кылып жазып койгон. Ушун пендем ушундай дуа кылып өмүрүн узак болушун сурап, өмүрү узак болот деп жазып койгон да. Алла тааланын илими, билими эч кандай өзгөрбөйт. Ошондой эле Алла тааланын тагдыры дагы өзгөрбөйт.